Саламатсыздарбы, урматтуу адабият ишкабоздору. Ободо Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Султан Раевдин «Чаң жол» аңгемеси. Таң заарлап, аңызды кыя салып, жылаандай соймоңдоп кеткен чаң жолдо Жусуп Али баратты. Ал мындан ат чабындай жердеги таш жолдо бараткан. Бу жердегилер ошо таш жолдон Дамамы шаарга катташат. Жусуп Алинин кийгени демейдегиден башка, чилтенден бетер жасанып, кыздын баласындай чыкыйып алган, басканы кашаң. Жусуп Али Кудайдын куттуу күнү ушу чаң жолдон өтөт. Ушу жолдон күн тосуп, ушу жолдон күн батырат. Өлсөм ушул жолдон өлөм, бул анын ою. Бүгүн чыкыйып кийинип алганына караганда өзгөрүү бар кыязы. Ийнинен түк түшүрбөгөн кетмени бүгүн негедир көрүнбөйт, колу да бош, көтөргөн бирдемкеси да жок. Үстүндө өткөн жекшемби күнү Кара суунун базарындагы бир чайкоочудан алган импортный костюму. Аны дагы кара дуңгул катыны. Акча деп эле тишиңдин кирин сорбой, бу костюмду сатып алсаң, оңбогон. Жарытаарлык той ашка аяк бияка кийчү деле түзүк кийимиң жок. Ал титиребей, акчаны не карайсың? Акчадан атаң өлдү эле, деп нукуп жатып алдырган. Бутуна чех туфлиси. Муну дагы ошо катын тилин бүлөп жатып алдырган. Акча колдун кири болгону менен маңдайдын тери. Күнгө күйүп кетмен чаап, кол жешилтип тапкамын. Пешене мeenет акча, билдиңби? Шончо пулга бир костюм кийип, мен эмне ак түп билем, а? Бечарага бечарадай эле костюмшумдар бар, бизге шонусу эле жетет. Сулуулугунан жылуулугу. Жасангандай мага эмне шам, же концертке барбасам, сени менен жетелешип. Бизге окшогон кетменчиге боло берет. Акча? Акча дейсиң? Акчадан атам өлгөн эмес, билдиңби? Аңгесе катын. Керек болсо акчаңды бурдап дааратканага таштап жиберем. Бир сапар ал аялына ушинтип адыраңдап да көргөн. Аялына мындай сөз өлсө жем болбойт. Апраттап жел чыга түшкөн. Ошондон улам аялынын сөзү менен жүрүп, алаканында айланат. Жусуп Али чаң жолдун чаңын матап, артынан чаң чыгарып баратат. Чаңдан бул киши качпайт, чаңда туулуп чаңда өскөнбүз. Анын айтар сөзү ушул. Жусуп Али жанда жок ойчул адам. Неге минтип ойчул тартып калганына өзү да таң. Кыбыр эткен нерсенин баарын ойлойт. Эч нерсени жаздым калтырбайт. Бул менде 10 класс билим болгондобу атаң көрүү академик болмок экенмин. Аттың десең өзү жөнүндө ушинтип тилин армандуу тиштенип да жүрөт. Ойчул жан аталып калышына дагы жалгыздык себепкер болсо керек. Таң заардан бир окумга дейре жылаңаш талаада. Кээ күндөрү бу жерде түнөп да калат. Пактага суу чегет. Жусуп Али ойлонуп жүрүп ачылыш ачты. Бу ачылышы чаң жөнүндө. Анын чоо жайы мындай. Бир күнү Жусуп Али ошо чаң жолдо бараткан. Эмне үчүн чаң чыгат? Бул суроода болбогон нерсеге ой тартканынан улам чыкты шекилдүү. Мындай суроого жооп табууга акылым пештеди. Атаң көрө, ушуну түк ойлобогон экем, деп кейиштүү баш чайкап ойчул мээсин ишке салды. Кызык, деп өзү да кайран калды. Онун мээсинен суроо качып кутулбайт. Ошондо тык токтоду дагы ачыган камырдай жолдун үстүндө экели келген чаңды акырын буту менен басты. Бурп этип чаң чыкты. Түшүнүктүү, деп өзүнчө кымпыйып койду. Ахмат Али, кана айтчы, эмне үчүн чаң чыгат? Деп ошо күндүн эртеси суроосун Ахмат Алиге узатты. Бу киши мунун аңко суроолоруна көнгөн жан. Чаңытсаң чаң чыгат да, суроого кош көңүл карады Ахмат Али. Чаңытсаң чаң чыгат дейсиң да, чаң жөн жай эле чыга береби сенин оюңча? Суроосун такай узатты. Баланын сөзүн сүйлөп, көп келжирей бербечи. Мындан башка ишиң жокпу кыла турган? Каяктагы неменин баарын табасың да? Бу сен эмне болуп баратасың? Ушунуңа таңмын. Мына бу Жусуп Алинин бутун көрсөтүп, аюунун таманындай бутуң түшкөн жерден кантип чаң чыкпасын? Чаң эмес, жан чыгат, деди ачуусу келген Ахмат Али итиреңдеп. Көрдүңбү? Бассаң чаң чыгат, бассаң. Тирүү жан баскан жерден чаң чыгат, тирүүлүктөн чаң чыгат, билдиңби?
деп баладай сүйүнүп калпагын көккө ыргыткан. Ой апенди, болду эми, тим эле космосташсаң дагы. Ушу сенин билимиңдин гана чоркоктугу да болбосо академик болмок экенсиң. Атаң көрүү, ушу карагаттынды албаганда Москвага барып, окуунун чоңун окуп, доктор болот элем. Бөөдө жипсиз туш алдым да, чындап Жусупали кейип алды. Ой, жаман десе, дымагын көр мунун. Болмок элең илимдин доктору. Болгондо дагы чаң илиминин. Шакаба сөз айтып, Акматали өлөрчө бак-бак күлгөн. Бу адам күлсө, оозу кулагына жетет. Таш жолго бир аз калганда өйдө тараптан келе жаткан автобус көрүндү. Жусупали автобуска эмнегедир чуркабады. Чуркаса сөз жок, жетмек. Артынан эшигин хыхылап бастырып келаткан Акматали Жусупалинин бул кылыгына түшүнө бербеди. Бу жаманды шаарга барат экен десем, автобуска чуркабаган эмнеси? Шаарга барбаса неге минтип жасанып алган? Ушу ой Акматалиге табышмак тоюлду. Эшигинин басыгын ыкчамдатып, Акматали Жусупалиге жете келди. Ой, акеси, жол болсун. Каяка бу карга бокчокой электе. Саламдан мурун ушу сөзүн бакылдай узатты. Капырай десең, пай-пай, кебетеси кантет. Стилник тим эле. Сөзүнүн буягы киргакшык чыкты. Кантмек эле, Жусупали бир баш жаңсап алып көзүн акырайтты. Ишиңди кылып итиңди сугар. Мени менен ишиң эмне? Өзүңдү билсең акеси. Ой, жаман баш чайкады Акматали. Көп мени ачытпачы. Жусупали бешинесин тырыштырды. Төркүнүнө бараткан жаман катындан бетер туйтуңдайсың да. Айтсаң боло акыры каяка? Бутаң заарлап. Каяка? Каяка эле? Тык токтоду Жусупали. Шаарга болдубу? Эмне суутуп коюп турбусага? Талаага ким чыгат? Суутуп койсо, сен бу жерде турбай кал. Менден мурун учуп барарсың. Анда эмне мынчалык эле Кудайдан жөө качкансып? Чындап эле Акматали билүүгө куштарланып калды. Иш бар. Кандай иш? Кандай иш эле иш да? Текей тергени чыкты дейсиңби? Баңги белем, иши жок көчөдө жүргүдөй. Ой, пенденин иши түгөнбөйт го, өлөр өлгүчө иштеп өлүп кетебиз го. Кыз талактыкы. Буяктагы ишчи, сугатка ким чыгат? Сугаттың бүгүнчө тура турсун. Бүгүн жекшемби, ошондуктан эс алса болот, билдиңби? Муну көр, эшегин Жусупалинин алдына турой бурду. Бизчи кимбиз? Сен шаарлап, биз талаалап, кимбиз, Көзүн алайтты. Билбейм. Жусупали эшектин башын ары түртүп, арымын кере таштады. Карабаскырдыкы. Тык-тык деп, таңдайын такылдатып, оозун чурмойту. Жанатан көрбөй жаткансып, мунун туфлисин көр, кычырайт го. Чаң жолго куп жарашат экен да. Байкабапмын. Галстугу өңгөсүн кой. Эй, көп күлбө. Оозуңа чымын чычып койбосун. Буурумай. Бу галстук тагынганды ким коюптур экөөбүзгө? Же чоң болбосо чиренгендей. Атырдагы себинип алгансыңбы? Мурдун быш тартып, да, деп алаканын карсы чаап койду. Жаагыңды жабасыңбы? Же эшегиңден? Эмнеле ачкенедей асылып калдың? Тилин тиштенди, Жусупали кабак кашын бузуп. Койдум акеси, койдум. Жагалдана кетти. Ке, бир ачууңду мага береме? Бармагын сербеңдетип, бирок бир маселени кулагыңа түйүп ал. Шаарда күйөөсү жок катындар быкпырдай жайнайт. Жада калса, мага күйөө керек. Жашым мынчада, боюм мынча, үйүм бар, акчам көп. Паландай, пастандай эркекке чыккым келет деп гезитке дагы кулактандыруу жазышат экен. Билдиңби? Мунусунан да этият бол. Анан сени ала качышпасын. Эмкилер шоң эмеспи? Биягын эстен чыгарба. Көптү билген немедей Акматали каадалана кетти. Катындарга эмес, кыздарга жакчудай болуп баратса, көкүрөктү көтөрө кандайдыр бир сыймыктануу менен ооз калды бу сөздү Жусупали. Ой, жаман аттың десе, өлө албай жатып өлөң айтат деген ушул да кысталак. Туфлимен тартып шляпама дейри импортный. Дагы көкүрөк какты Жусупали. Дамбалыңчы? Дамбалым өзүбүздүкү. Дамбалың импортный болбогондон кийин костюм-шумуң бир пулда. Эгер чешин деп калса, кантмексиң? Шаардык катындын алдында. Кол силкти Жусупали. Мунун жарасы жеңил, караңгыда байкап отуруппу?
светти өчүрүп коебуз да. Чынында кийимиңде шек жок акеси. Кыздын баласындайсың жуке. Бул кебетеңди көрүп, сенин ким кетменчи деп ойлойт, академик дейт. Бир аз пешенең суюла түшкөндө барбы? Атыгын. Даана академик болмоксуң. Пай. Жаш академик дешет да. Жашына куп эле окшошсуң. Деги ашсаң ашаарсың, асты кемебейсиң акеси. Бирок бир чоочуган жерим бар. Шаардык катындар бир көз кысканда эле жүрөгүң түшүп, ычкырыңды көтөргөнгө үлгүрбөй качып жөнөөр бекенсиң. Шаардагы биякта турсун, үйүңдөгү кара катыныңды жөндөп башкара албайсың. Сөз Жусупалинин катынына келгенде тили кыскара түшөт. Эми акетай, көп какшата бербей айтчы, эмнеге баратасың? Же колуңда кармаган бир балең болсо не? Береңилсең, бу сөздү Жусупали үнүн басмырт чыгарып айтты. Эч кимге шыбыш чыгарбайсыңбы? Оозуңа ээ боло албай калып анан. Сөз оозуман чыкса эле, Акматали кулагын Жусупалинин оозуна жакындата берип айтты. Мүрт кетейин. Карганда Акматали кулагын жапыра берип, катын алып келем, шыбырады Жусупали. Катын? Акырын сүйлө. Катын алып келем. Кыз эмеспи? Кызын деле алып келүүгө кудурет жетет. Биягынан түк коркпа. Элден эмнем, көзүм көрүп бутум мунжу эле. Кудайга шүгүр. Өзгө бетесине көз таштап, шляпасын оңдомуш этип, курстон боло түштү. Эй, Дабдыр, бу азилиңби, чыныңбы? Шаарга мейли чын коргонго барып жүрбө, Акылың жайындабы? Бу 10 пут болгон катыныңды каяка апарасың, айтчы? Сага берем. Мага? Чоочуп кетти Акматали. Сага токул кылып аласың. Жанагы аягы жыржыттабаган желмаяныңа кошуп. Тек гана желкем көрсүн аныңы. Өзүңөн ашпасын ылайым. Кудай аны сага эле от кылсын. Анда неге мынча эле безеленип сүрүштүрөсүң? Эмне кыласың? Эмнеге барасың? Каяка барасың деп. Арабаны тарт дебедим беле жана? Ой, мунун ачуусун көр. Мурдунун учунда да. Сенин эсиң жайындабы? Ноокас эмессиңби? Бешенеңди басып көрөйүнчү. Ал колуңду. Акматалинин колун ары түрттү. Ушу сен эле калдың баары бүтүп. Байгеге түшчү аттаймын. Көргөнүн көрүп турам дечи, демитти Акматали. Көрүнүшүңдө кынтык жок. Бу сүйлөгөнүң болсо, адамдын жанагы эмесин келтирет да, эмесин. Эмнесин эле калп бештенип каласың да, ачык айтпайсың анан. Эмнесин деп былжырабай. Анда дааратканага бар. Я тобо, бу соо эмес. Түшпүшүңө Азезилди көргөн жок белең? Же апаптап коеюнбу? Апаптаганыңды коюп, мына бу сасык оозуңду жабасыңбы? Же эмне же? Атаңдын башын же, энеңди 3 коргондон көрсөтөйүн. Пай, кайсы каратеке сүздү сени? Муштумуңду кезебечи, жүрөгүм түшүп калбасын бөөдө. Анда оозуңду жап болдубу? Болду, жанакеси кулдугум бар. Өлгөндүн үстүнө көмгөн болбой сен дагы. Анан өзүңчү эле итиреңдей бербей, чоо жайын түшүндүрсөң боло акыры. Сага айткан менен эмне? Ооз талыйт. Муну көр. Кудум калле. Сенин сөзүңдү качан жерде калтырдым эле? Арданып кетти Акматали. Боор ооруса боорго тебесиң да, ачууңду тыйып, бирийге келчи. Эмне болуп кетти сага өзү? Тынччылыкпы? Бир иш болду. Эмне иш? Бир иш. Иш? Кандай? Кандай эле? Бир иш да. Бир иш. Тотугушсуңбу? Табышмактандырбай айтпайсыңбы? Мен эмне сыгаан белем? Бери келчи. Бай эле ушинтпейсиң менен. Жайдарлана түштү Акматали. Акеси. Эч кимге жел чыгарбайсыңбы? Өлүп кетейин. Честно де. Честно? Нанурсун. Көп каргантпачы, жаш бала белем. Эми сөз мындай. Кош, жанагы менин катынымды билесиң го? Билбей эмне? Ошонун. Кош. Азабы чучка жетти. Ал кара катыныңдын. Эмне болду, уруштуңарбы? Жок, урушкан биякта калсын. Ага күчүм кайдан жетсин? Аныңдын бети курусун, кожомкул менен күрөшсө да жыгып салчудай. Түрүнөн эле корком. Анан ошо кара катынга протест жазадым. Протест? Мунун эмнеси болуп кетти дагы? Гезитке ушинтип жазылат го.
чет өлкөдөгү жумушчулар бийликтин башындагыларга протест жазады деп. Гезитти көп окуп айнып баратасың ушу сен. Анан карагатыныңа көтөрүлүшкө чыгып жүрбө, абайлачы деги акеси. Бирөө жүргөн сейби чөгөр тарапта. Ким жүрмөгүлө, жанагы карагатын аңдып жүрбөсүн. Коркконго кош көрүнөт, жүрөгүңдүн сары суусун сыккан экен. Оңбогон карагатын. Молодец экен. Мындайлар көбөйсө, эркектер күн көрбөй калат го. Бале болуп эркектер төрөй баштайбы деп жан жок. Кудай сактасын. Эми биягын укпайсыңбы? Кош. Сага менден башка ургачы бир мүнөт туруштук бербейт. Мен дигимен жүрөм. Кудайдын куттуу күнү атаңдын үчү бар сынып аракты өлгүдөй ичесиң дейт. Бу эркек болгондон кийин ичиш керек анан. Анда аялдан айырмабыз кайсы? Акчалдыңбы? Болду. Ведомоска кол коем дагы. Акыркы сокур тыйыным калганча кагып берем. Жакшылыктуу күн көрсөтпөйт. Майда чүйдөй ишке киришет дагы, турат. Бутуңду жуу, шыбоо жыттантпай. Сакалыңды ал, тикенектей кылбай. Кийимиңди алмаштыр. Шорпону шорулдатпай ич. Телевизорду жакындан көрбө. Үйдө чылым чекпе. Коңурук тартпа, көрдүңбү? Карагаттын даана террорист экен. Мунун эмнеси? Гезиттен окугам. Карагатынга туура келет го болжолу. Ушу сага кайдан тийдим дейт. Кызык, кимге тиймек экен анан? Ит билсинби? Дагы эмне дейт дебейсиңби? Элде бала чакалуу болсом дейм, эне болсом дейм дейт. Кудай буйрса балалуу болобуз десем, сен ушинтип күн алыс ичип келсең, түн жарымга дейре акшыйып телевизор тиктесең, жаныма жатпасаң, кайдан балалуу болобуз дейт. Атаң көрүү, арманы күч го. Бүгүн түнү дагы баягы сөзүн айтты. Менден башка сага эч ким тиймек эмес деп. Бул сөздү укканда дагы күйбөгөн жерим гүл болду. Ачуум кайнай түшкөн экен. Катын, сага окшогондордун 40-ын бешинеге тизип койбойун, дедим. Катының эмне дейт? Эмне демегиле? Кана ап келчи эр болсоң дейт. Мен ап келем дедим. Ал ап кел дейт. Көзүнө көрүнбөсөм болбой калды. Алып келип, акелетпейсиң манда. Кимди ап келем? Кимди эле дейт. Шаарда катындар кокодон. Вон атаң көрү. Өткөн жайда бир 3 тыйындык суу саткан катын менен тааныштым. Өзү жаш эле. Бакандай келишкен. Мен ага болгон жумушуң эле суу сатышпы десем. Анан эмне? Түзүк эле жумуш, каражанды бакса болот. Кыйын деле эмес. Алакан акында жаман эмес. Кээде левый кылып коем дейт, оңбогор. Сени кетменге салыш керек десем, кетменди айылдын катындарын эле куткылсын. Биз эмне күндөп түндөп, күнгө күйүп, силердин аялыңарча айына 70 сом үчүн жан безегидей. Башы жок белек дейт. Көрдүңбү? Шаардык катындардын баары салкында жан баккандар, денелери аппак, айтпайбы? Бурулуштан автобус көрүндү. Жуке, автобус келатат. Тимгой, кете берсин, кол көтөрбө. Ушуну менен экинчи автобусту өткөрдүм. Жанырек автобуска да эмне чуркабады десе, кептин баары биякта жаткан экен го. Шаарга барганым менен кимди ап келем ойлосоң? Кайдан да тилим кычышып айтып жибердим ошентип. Таңмын. Өлгөн экенсиң го? Өлгөндөн өтүп кеттим. Кап. Мени ким карап турат дейсиң? Импортный эмес, алтындан кийсем дагы жанагы эле тер жыттанган кетменчимин да. Ким карайт эле бизди? Эми эмне кылам? Таң. Эми солдоюп өзүм барсам дагы террорист мойнума минип, өлөр өлгүчө жип чутат. Башым маң. Экөө чаң жолдон чыгып, таш жолго имерле бергенде карагатынын турганын көрүштү. Көрүштү дагы темирден бүткөнсүп селейип калышты. Жусуп Али көргөн көзүнө ишенип бербей, кирпиктерин ирмеп да калды. Бетинен каны качты. Бу сапар көзү карагатынды так көрүп турган. Батмакан экөөнү отурлай басты. Жусуп Али жүрү үйгө деди. Батмакандын доошу демейдегиден башка кулакка угумдуу чыкты. Бир чет аялынан өз атын толук угалык Жусуп Али. Бу үндөн кандайдыр буга чейин өзүнө белгисиз, сезбей жүргөн керемет нерсени байкагансыды. Чаң жол. Алдыда башын ылдый салган ойлуу Жусуп Али, артында Батмакан.
Аларга карама-каршы тараптагы пахта аңызын карай кеткен жолдо эшигин кыхылап коюп, улам артка кылчак-кылчак карап Акматали баратат. Жусупали тык токтоду. Батмакан ага удаа токтоду. Жусупалиге Батмакандын күйүгүп чуркап келгендиктен улам өзүнүн согушун басаңдата албай жаткан жүрөгүнүн дүрс-дүрс кагышы эшитилип турду. Экөө үнсүзсүз турушту. Музоомдун жүгүргөнү Саманканага дейре. Каяка барат элем? Опузалап коеюн десем, чында ишенип алыптыр. Ыйлап да алган го. Эх, Батмакан, эй, Батмакан. Сенсиз күн кайдамага. Жусупалинин жүрөгү бусаам элжирей түштү. Жусупали Батмаканды кучактап бетинен өптү дагы, оозу кычкылдаамданды. Көз жаштаамданды. Жусупали Батмаканды кучактаганда кулачы кыскалык кылганын сезди. Батмакан оорлошуп бараткан. Жусупали муну байкап ичинен жылмайды. Ким деди Жусупали? Пенде деди Батмакан. Анын үнү шыбырап, назик чыкты. Батмакандын күйүккөн деми дале басылбай интегип турду. Ошо саам Жусупали адатынча идириңдей түшүп, аялынын май көчүгүнө бир чапты. Болду. Чаң жол. Жусупали менен Батмакан катар басып баратышты. Экөөнүн тең артынан чаң ээрчип алды. 1984 жыл. Сиздер Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Султан Раевдин Чаң жол аңгемесин уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.